Саламатсыздар бардактуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Себеби биз азыр Баткен облусу Кызылкая шаарында турабыз. Ушул жерден Ихсан кооперативини аркылуу Мирлан деген байкебиз үй алган болчу Кызылкая шаарынан. Азыр сиздерге ошол байкебизди жана үйүн көрсөтүп берели. Кандай үй алды, кандай шарттар менен алды. Толугу менен ушул роликте болот. Андыктан биз менен болуңуздар. Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативи 25+4 программасы 25% баштапкы төлөм, 4% бир жолку алынуучу кызмат акы, күтүү мөөнөтү 5 айга чейин, үй кардардын атына өтөт, калган акчасы 10 жылга бөлүнүп төлөнөт. Мынакей достор, жогоруда айтып аткан Мирлан байкебиздин үйүнө дагы кирип келип отурабыз. Мирлан байкебиз жумуштуктары менен азыр үйүндө эмес экен. Ошого байланыштуу жубайы Гүлкумар айым бизге толук маалымат айтып берет бүгүн. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биринчиден куттуктайбыз. Үйүңүздөр кут болсун. Ушул үйдө жакшылыктар болуп, тойлор кана боло берсин. Анан сиздерге ыраазычылык билдире кетели. Ушул Ихсан компаниясын тандап, биз менен иштешүүгө макул болгонуңуздар үчүн. Анан айтсаңыздар, ушул Ихсанга сиздер кантип келип калдыңыздар? Ихсанды кайдан уктуңуздар? Биз Ихсанды Оштон укканбыз да. Ошто ачылганда угуп бизден кошуналарыбыз бар эле. Алайлыктар ошолор айтып мен кылганда Ошто болгондо биз мына ишенбедик да. Ишенбей ойлонуп, анан квартираны сатайлы деп мен кылганда келип калды. Бардык. Биринчи жолу барганда кичине мындай эме болдук. Ишенбей үйгө келип ойлонуп, анан 3 күндүн ичинде акция болот, мен болду дегенде 3 күндөн кийин бардык да. 3 күндөн кийин бардыңыздар. Ойлонуп карасак. Эми мына биздин адамдар да барып атышат, баары эле карасак, анан мына жерде иштеген директор да тааныйбыз, өзүнө таанышыбыз эле. Кыйла мындай ишеним пайда болду да. Ошентип бардык, 45 күндө алдык үйдө. 50+4 менен контракт түзүп, 45 күндө үйдө алдык. 50+4 программасы менен 45 күндө. Сиздер биринчи Оштон консультация алдыңыздарбы? Жок, албадык. Мен по телефону эле сүйлөштүм да. Сүйлөшүп бир ошол неме экен, ким атын го билбейм, сүйлөшүп консультация алып аттык, бирок баары Ошто неме болду да. Ишенбей как-то неме болду да. Бир кийин уже Кызылкаяга келгенден кийин анын ишеним күчөдү бир аз. Күчөдү баары. Жок, берген уже тапшыргандан кийин дагы контракт түзгөндөн кийин дагы ойлонуп жүрдүк, үй алгыч ойлодук. Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативи 35+4 программасы. Үйдүн баасынын баштапкы 35% жана 4% кызмат акысы төлөнөт. Күтүү мөөнөтү 3 айга чейин. Үй кардардын атына өтөт. Калган акчасы 10 жылга бөлүнүп төлөнөт. Адамдар сураса бириге айтабыз, бириге айтпайбыз да. Кандай болот, эмне болот? Азыр эми ушундай компаниялар да көбөйүп кеткен го. Бирок биздин тааныштардан алган эле да Оштон. Оштон алышкан эле. Мына кошуналарыбыз 25%ке берген да алар. Мартта беришкен. Алар күтүп жүрүшөт, айтат, уверенный ушундай дейт. Баары бир мынтип ойлонуп жүрдүк, уже үйдү биздин атыбызга өткөзүп бергенден кийин официально. Уже анан бизден кийин дагы көп эле адамдар башты да. Ихсанга.
Жалпы бул жерде азыр Кызылкая шаарында канча бөлмөлүү үй алдыңыздар, анан канча контракт түздүңүздөр, канчасын сиз бердиңиздер, канчасын кооператив берди сиздерге? Биз мындай болду, биз квартираны бердик. Бизде 2 комнат, малосемейка квартирабыз бар эле. Ошону берип 50%, 50 плюс 4-кө бердик, анан 10% кызматы төлөбөдүк биз. 2 миллион 900-гө контракт түздүк, 290 миң 10%-ын төлөдүк. Всё болду. Демек бартер программасы менен алган турасыздар. 2 бөлмөлүү квартира кайсыл жактан? Кызылкаядан беле? Ушул эле жерден. Ушул кичинераак. Азыр калган үйүңүздөр канча бөлмөлүү? 3 комната. 3 комната. Ремонту менен? Эми кичине жок, ремонт эме кылдык. Бирок бар эле ремонту. Ошондо бул үй 2 миллион канча дедиңиз? 900. 900гө бааланды. Жакшы экен. Кайсы айда келдиңиз, анан кайсы айда алдыңыздар финансированияны? Биз июнда бардык да, уже бизге июнда келди го. Июндун канчасында келди Ихсан? Ошо келген күнү эле биз биринчи күнү бардык да. Биринчи эле күнү. Биринчи күнү бардык, бирок контрактты кийин бир 3 күндөн кийин түздүк да, ошол акцияга жетиштик да. Акция 3 күн деди, ошол 3 күндүн эмесине жетишип акцияга эме болуп жазылдык да. 45 күндөн өткөн жок. Толук 45 күн Жок, өттү, бир 2-3 күн эле өтүп кетти. Потому что мына үйдүн хозяиндери Бишкекке көлгө кетип калып, ошон үчүн гана кичине неме болду. 3-4 күн разница болду. Демек компания сиздерге де убагында? Компания убагында чалып уже мына неме күнүңүздөр келдик деп мыналар квартира немелери болбой калды эле, ошон үчүн кичине 3-4 күн узарып калды. Жакшы. Демек анда убагында так туура берди. Документтер өзүңүздөр каттап алдыңыздар? Өзүбүз, как положено эле өзүбүзгө эме кылып. Айына канчадан төлөп атасыз? Канча жылга алдыңыз? 10 жылга алдык биз. 12800дөн төлөп атабыз. 12800дөн. Эч кандай пайыз кошулган жок. Жок, кошулган жок. Урматтуу достор, сиздер эжекемдин бизге төлөгөн кызмат акысы 290 миң сомду өзүңүздөр көп деп санап албаңыздар. Себеби башка инсандардай эжекемдер бул үйдө 4% көрсөткүч эмес, 10% көрсөткүч менен алды. Себеби бул жерде бартер программасы иштеди. Эжекемдин үйүн биз алдык, андан кийин башка үй алып бердик. Ошон үчүн 10% болуп калды кызмат акыбыз. Бул деген подушка безопасности, бул жерде ушундай бартер программасы боюнча 10% көрсөткүч bizde. Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативи. Бартер программасы. Кардарлар баштапкы төлөмдү үй, машина менен берсе болот. Анда кызмат акы 10% болуп эсептелинет. Анан компанияны канчалык деңгээлде өзүңүз мындай бааладыңыз жана өзүңүзгө эң жаккан 3 бир компанияны белгилеп кетсеңиз, плюстары. Компания эң жакшы адамдарга эң жакшы сапат менен азыр ушундай шанс берип атат да. Бардык, мисалы үчүн көп адамдар үйү жок жүрүшөт, акча топтой албайт. Кичине акча болсо бир жакка кетип калат, иштетилип кетет. Эң жакшы шанс берип атат да. Азыр мурунку кыйналган адамдар дагы үй алып атат, бардык айтат. Бул Ихсан аябай жакшы чыкты. Ушундай бизге көбү үй ала албай жүргөндөр уже бардык үй алып жатат да азыр. Эң жакшы шанс. Ким мындай эме кылып чыкса дагы эң билбейм, жакшы мындай уже немес окумуштуу адам экен деймин да. Ойлоп ушуну нет. Эми ипотеканы угуп жүргөнбүз, эми ипотека бар эле, бардык эле, но процент кошулат дагы. А бул жерде 5% болуп атса, эми кичине кызматыга берилет да. Кичине кызмат любой жерде эле кызматыга алат. Жумушчулардын эмелери чыгаш керек да. Туура эле көрөсүз кызмат акысы. Кээ бир инсандар бул кызмат акысы туура эмес, бул дагы жок болсо жакшы болмок дегендер да болот да. Эмнеге кызмат акысы болуш керек да, ар бир адамдын кызматыны неме кылыш керек. Бааланыш керек. Бааланыш керек кызмат акы. Тем более 5% ушунда бергенден кийин бул кызмат акы ушул эле ушул биз алган акчаны, если банкка барып кредит кылып алган болсо, тең эсе кошуп берет. Тең эсе кошуп. Тең эсе кошуп берет. Ихсан коммерциялык эмес турак жай кооперативи 50+4 программасы. Үйдүн баасынын баштапкы 50% жана 4% кызмат акысы төлөнөт. Күтүү мөөнөтү 45 күнгө чейин. Үй кардардын атына өтөт. Калган акчасы 10 жылга бөлүнүп төлөнөт. Еще 1-2 күн кечигип мен болсо еще пайызы көбөйөт. Канча минустарын айтпай эле коеюн вообще. Мына жакшы шанс да. Бардык жогун ойлонуп, бардык. Мисалы үчүн калган эле программалар мага жакты. Мындай топ-топ программасы бар экен Ихсанда. Ошол программасы да жакшы экен. Үй жокторго кичине уже
эме кылып топтоп акча болсо көбүнчө мына азыр көзү жок ажырашып кеткен аялдар аракет кылып атат да. Хотя бы 25% төгүп кичине күтүп үй алып алайлы деп көп мен өзүмдүн эле тааныштарым ушунча аракет кылып барып контракт түзгөндөр дагы бар. Өзүнүн эле арабыздан. Ушундай бардыгы ыраазычылыгын билдирип, бардык адамдар ыраазы болуп жатышат да. Мынакей достор, уктуңуздар, үйдө кантип алып калды, кандай үй алып калды, азыр сиз үйдө да тартып сиздерге көрсөтөбүз. Аябай толкундан атам мындай сөздөрдөн кийин. Урматтуу достор, сиздер дагы үйлүү болуп калыңыздар. Сиздерге дагы ушундай жакшынакай үйлөрдү каалайбыз. Эгер сиздер дагы алгыңыздар келип аткан болсо, кантип алат элек, кайсыл жактан алсак болот, канча суммага деген суроолор жаралып турган болсо, биздин байланыш номерлерге кайрылсаңыздар болот. Анан сиздерге ушул Баткен облусу боюнча биздин филиалыбыз иштеп жатат Кызылкыя шаарында. Бул жакка да келсеңиздер болот. Кызылкыя шаары, Асаналиева көчөсү, банк азинин 2-кабатына келсеңиздер болот. Сиздерге биздин эшиктер ар дайым ачык жана номерлерибиз 24 саат бою кызматта. Чалып келе берсеңиздер болот.